Камчыбек Ташиев Өмүрбек Бабанов менен кайрадан биригет. Парламенттин экс-депутаты Камчыбек Ташиев качып жүргөн саясатчы Өмүрбек Бабанов менен бирге түшкөн сүрөтүн социалдык түйүндөгү баракчасына жайгаштырды. Бардык жакшы нерселер эми башталып жатат. Жакында көрүшкөнчө деп жазды Ташиев. Сүрөткө болжол менен Москвада түшкөн болуулары ыктымал. Эскерте кетсек, 21 мартта Өмүрбек Бабанов кыргыз элин Нооруз майрамы менен куттуктап, жакында көрүшкөнчө деп жазган. Эми бул фразаны Ташиев кайталады. Ошондой эле Бабанов Кыргызстанга 10 апрелде кайтып келет жана аэропорттон аны миңдеген тарапташтары тосуп алат деген маалыматтар айтылууда. 2015-жылы Бабанов жетектеген Республика партиясы жана Ташиевдин Ата журт партиясы парламенттик шайлоого Республика Ата журт деген аталыш менен чыккан. Бирок тандем 1 жылга жеткен эмес. Ташиев Адахан Мадмаров жана Ахматбек Келдибеков менен бириккендиктен Бабанов Республика Ата журт тандемин токтотууну чечти. Эми эки партия эки бөлөк болот. Бирок Республика Ата журт фракциясында эч кандай өзгөрүү болбойт деп билдирген 2016-жылы ноябрь айында аталган фракциянын депутаты Руслан Казакбаев. Бирок бул сүрөттөн кийин Бабанов Ташиев тандеми кайра башталгонго десек болот. Булак барометр чекит кейже. Путиндин сапары. Бишкекте жана Чүйдө жол кыймылына чектөө киргизилет. Орусиянын президенти Владимир Путиндин мамлекеттик сапарын алкагында иш-чараларга байланыштуу 27-28 март күндөрү Бишкекте жана Чүйдө айрым көчөлөрдө жол кыймылына чектөө киргизилет. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка караганда, учурда чектөө киргизилүүчү көчөлөр боюнча тактоо жүрүп жатат. Такталып бүткөн соң кошумча маалымат берилет. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жарандарды убактылуу чектөөлөрдү түшүнүү менен мамиле кылып, транспорт каттамдарын алдын ала пландаштырууга чакырат. Путиндин сапары алкагында 27 мартта эки тараптуу бир катар иш-чаралар болот. Кыргызстан жана Орусия аймак аралык бизнес конференциясы өтөт. Ага Орусиянын аймактарынан губернаторлору, ишкерлер, инвесторлордон куралган 700гө жакын адам катышат. 28 мартта Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Анда 30га чукул келишимге кол коюлары кабарланган. Негизги келишимдер саясий, экономикалык, аскердик техникалык кызматташтык боюнча болот. Ошондой эле энергетика, транспорт, инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу жаатында сүйлөшүүлөр өтөт. Булак Азаттык. Кара-Балтада түтүнгө уланып 52 жаштагы киши каза тапты. Кара-Балта шаарында көп кабаттуу үйдөгү батирден өрт чыгып, 52 жаштагы киши түтүнгө уланып каза болгон. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, бөлмөдөгү 10 чарчы метрге жайгашкан үй буюмдары күйгөн. Өрттүн келип чыгуу себептери такталып жатат. Булак Спутник чекит кейже. Жээнбеков, орус тилинин макамы кала берет. Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында илим жана билим берүүнүн өнүгүүсүнүн келечеги инвестиция деген аталыштагы Кыргызстан жана Орусиянын ректорлорунун биринчи форуму өтүп жатат. Форумда президент Сооронбай Жээнбеков сөз сүйлөп, Кыргызстан билим берүү тармагында бир катар маселелерди Орусия менен биргеликте чечип жатканын айтты. Ушул максатта 1992 эле Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда билим берүү жаатында кызматташуу боюнча келишим түзүлгөн. Учурда Орусиянын жогорку окуу жайларында 15 миңден ашык кыргызстандык окуйт. Ал эми Кыргызстанда Орусиянын 1,5 миңден ашык жараны билим алууда, деди президент. Мамлекет башчы мындан сырткары орус тилинин Кыргызстандагы макамы жөнүндө да айтып, ал расмий тил катары кала берерин билдирди. Форумга эки өлкөнүн билим берүү жана илим министрлери, Кыргызстандын 31 жогорку окуу жайынын ректорлору, Орусиянын 40 жогорку окуу жайынын өкүлдөрү катышууда. Кыргыз-орус ректорлорунун форумунда эки өлкөнүн жогорку окуу жайларынын ортосунда 7 келишимге кол коюлат деп күтүлүүдө. Булак Азаттык. Чүй областында өспүрүмдөр үйгө маскачан кирип аялды тоношкон. Аламедин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери Чүй областында бир топ кылмыштарды жасап жүргөн 3 өспүрүмдү колго түшүрдү. Бул тууралуу Чүй областынын ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан кабарлашты.
15-мартта Аламүйдүн ИИБине каракчылык менен кол салуу фактысы боюнча арыз түшкөн. Арашан айылынын тургуну 15-мартта болжол менен саат 02:30 анын үйүнө бет кап тагынган 3 белгисиз адам кирип, бычак такап коркутуп тоношконун айтып арыз берген. Иликтөөнүн жүрүшүндө ички иштер кызматкерлери 15 жаштагы Ж.А. жана К.М. ошондой эле 16 жаштагы М.Д. кармалды. Алардын экөө Чүй областынын, бирөө Бишкек шаарынын жашоочусу экени аныкталды. Иликтөө маалында алар буга чейин дагы Чүй областынын аймагында ушундай кылмыш ишин жасашканы белгилүү болду. Бул материалдар боюнча тергөө башталды. Булак Барометр Чекит KG. Бабанов кандай болсо да келүүнү чечти. Республика Ата Журт партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов кандай болгон күндө да Кыргызстанга келет. Бул тууралуу бүгүн 27-мартта болгон басма сөз жыйынында анын өкүлү Ислам Каргабаев билдирди. Кандай болбосун Өмүрбек Бабанов мекенине кайтып келет. Ал бизге ушул сөздү айтып барууну өтүндү деп билдирди ал. Өкүлдүн айтымында, азыркы учурда ЖМКда Бабанов кайтып келе турган болсо жоопкерчиликке тартылат деген маалыматтар тарап жатат. Биз аны менен ушул тема боюнча да сүйлөштүк. Бирок Бабанов анын абири кыргыз журтунун алдында таза экенин, эч кандай мыйзамга жат көрүнүш иштебегенин, ошондуктан Кыргызстанга кайтып келүүгө ниеттенип жатканын айтты деп кошумчалады ал. Белгилей кетсек, буга чейин Өмүрбек Бабанов социалдык түйүндөгү өзүнүн баракчасына мекенине кайтып келүүгө аракет кылып жатканын жазган. Булак Барометр Чекит KG.